Жалпы Сериктөө телеканалынын көрүүчүлөрүнө салам жолдойбуз. Бүгүн шаардагы тойканалардын биринде филармониянын ырчысы Ырыскелди Сатыбалдиевдин үйлөнүү тою болгону жатат. Алдыда боло турчу кызыктарды сиздерге тартуулайбыз. Анда эмесе сиздер бизден алыстабай, биз менен биргеликте көрүңүздөр. Эл келип той башталды. Тамада тойду баштап, ортого 2 жаштын ата-энелерин жана өкүл ата, өкүл энелерин чакырды. Ырчы мырзанын атасы кулдук урду. Жашы кемпиң ишиндере турган керемет жандар бар. Алар кимдер десеңиздер, дагы ушул Ырыскелдинен айпери тандап алган өкүл ата, өкүл апаларды дагы кол чабуу арасында ортого чакырып койгонго саат этиңиздер. Өкүл аталарыбыз өзбөчө ардактуу меймандар, кыргыздын сыймыктуу, мыктуу уулдары сиздердин кол чабууңуздардын астында бар агамды жана ошондой эле Султан агамды, өкүл апаларыбыз Кундуз жана ошондой эле Аселя айымга кол чабуулар болсо ортого чакырып алабыз. Өкүл ата, өкүл апаларга кол чабуулар болсун туугандар. Музычка сегодняшнего вечера, дорогие уважаемые наши гости, наша прекрасная невестка Айпери, ваши аплодисменты! Assalamu alaikum, hormatly konoktор. Bardыңар қош келіпсіңер. Енді сөзді атабыз. Кесіп қойсыңар. Біріншіден баланың емгенігіме денсаулық қалайын, бақытлы болсын. Ұлыңыздар. Құлдығыздар, бардыңыздар, құлдығыздар. Құлдығымыз Құдайға, Құдайға. Бүгін мынакей той беріп отырасыз. Komşu kutlu olsun deyip başınızda baş болып отырат. Андан соң 2 жаш ортого чакырылып, нике шакек тагышты. Бекем болуп, адал, аппак сүйүүгө, макулсузбу бирге өмүр сүрүүгө сизди чакырабыз. Бұл жерде тұрған бақыт барақшасына жар болушыңыздарды анықтап, өз қол таңдауыңыздарды жазып қойыңыздар.
لو اقول لك اني بحبك الحب شوية عليك. Men sizlarni o'sha kundan boshlab yosh jubaylar deb jariya qilaman. өкүл аталары болгон ырчы Султан Садыралиев жана Акбар Сүйүнбаев 2 жашка кабыл тилектерин айтышты. Рахмат, ассаламу алейкум, урматтуу аталар, апалар, эжелер, агалар, жалпы ушул Ырыскелди менен Айбериге ак тилегин арнап келген меймандар, бардыгыңыздарды көргөнүбүздө абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү айтыла турган тилектердин баары кабыл болсун дейли. Жаштардын баскан жолу байсалдуу болсун, түндүгү бийик, түгөлүгү бекем болсун. Жана ушундай эле ушул Ырыскелдини жарык дүйнөгө алып келген ушул атасы менен апасына таазим этебиз. Кулдугуңуз Кудайга. Ассаламу алейкум, ардактуу коноктор. Бүгүн эң жакшы күн. Бүгүн Акбар айткандай даяр уулду, кызды болуп отурабыз. Кармашкын коңар бекем болсун, бактылуу болгула, эң негизгиси ынтымактуу болгула. Силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге да ден соолук, узун өмүр тилейбиз. Эң негизгиси той жакшы өтсүн бүгүн, баарыңыздар сонун отуруп бериңиздер. Той эң шаңдуу, эң сонун, эсте калар бир той болсун. Рахмат. 5 жыл сүйлөшүп баш коштук дейт Ырыскелди Сатыбалдиев. Кубанычтамын жакшы жаңылыгыңыздар менен. Анан келиңиздер, алгачкы эле суроом мындай болсунчу, кандай таанышып калдыңыздар? Элге деле кызык болуп аткан болуш керек. Биз радиодон таанышканбыз. Биринчи Кудай буйрса ошол үйлөнүп аткан жубайым биринчи Марал радиосунда иштечи, ошол жакта иштеп жүрүп, ошол жактан таанышканбыз. Мен конок болуп барып. Ошол Ырыскелди мырзанын эмнеси ар болду сизде? Кандай экен? Жөнөкөйлүгү эң биринчиден, анан сөзгө аябай туруктуу. Ошонусу менен ар болот. Айпер айым ажарлуу. Мындай, мен эң самый главный нерсеси менин чыгармачылыгымды баалай алган кыз. Ошол. Эң главный. Канча убакыт сүйлөштүңүздөр ошондо? 5 жыл. 2025-жыл ошол концерт бергенден кийин үйлөнөм дегем, ошол Кудай буйрса концертти бүтүрүп, концерт ийгиликтүү болуп, анын артынан эле ушул үйлөнүп отурам. Келечекте чогуу ырдапчылык планда барбы? Эгер ырдапчыга Дуэт десизби? Болушу мүмкүн, Кудай буйрса. айтып берсеңчи. Балким болушу мүмкүн. Сиздерге ийгилик, бактылуу болуңуздар, аман болуңуздар. Буйрса кийинки жылы да нариселерин жыттан күн келсин. Биздин тойго дагы аз калды дейт төкмө акын Нурсултан Малдыбаев. Кандай жакшысызбы, жакшысыздарбы? Аман эсен жакшы турасыздарбы өзүңүздөр? Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Маналар 5пи? Аябай жакшы. 5-5. Тойго келгенден кийин маанай жакшы болот. Жакшы. Тойдо Кудай. Бүгүн Ырыскелди мырзанын чыгармачылыктан тапкан досу катары келатасыздар, Ооба. Канча убакыт болду достугуңуздарга? Чыгармачылык Ырыскелди сыртынан ичинен билип жүргөнбүз го. Ал эстрада жаатында, биз айтыш жаатында жүрөбүз. 3-4 жылдын көлөмү болду. Ырыскелдин өзүнүн өнөрүн дагы жогору баалабайт. Жана Утман досум айтып кетти. Бул өзү жарк этип чыга берген жылдыз болду го. Ошол бир сахнада бир чыгармачылык тартуулап келатабыз. Ошондон бери жакшы дос катары, саналаш катары катташып, бирибизден жакшылыгыбызды аябай келатабыз. 3-4 жылдын көлөмү болду. Мыкты. Мынакей буйруса досуңуздар, чыгармачылыктагы досуңуздар ошол Ырыскелди мырза бүгүн жакшылык күнүн белгилеп атат. Андан сиздин дагы жакшылыгыңызды интернет желесинен бардык жактан уктук. Анан ушул жерден сурап кетпесем болбойт. Анткени көрүүчүлөр мени чынында эле урушушу мүмкүн. Эмнеге тойду сураган жоксуң? Канчасы болот, эмне болот депчи? Ушуну толугураак сизден сурабайынбы? Тойду тактап атабыз, Кудай буйрса. Жакындап калды. Так мезгили болгондо анан айтабыз, Кудай буйрса. Бирок жакынкы мезгилде. Бирисин айтып дедиңиз. Такталган той алдап атат жөн эле. Алдап атат, Сиз билесизби? Билем. Айтпа деген жок. Көрүшүлөр кандай азырынча кичи сыр болуп турсун, Аз сыр болуп турсун эми бир аз, бирок аз калды, жакында алып келебиз буйрса. Аксыга барабыз жакында, Аксыга. Даярдык күчпү? Аябай күч азыр. Аракет кылып атабыз колдон келишинче.
Эми Кыргызстандагы алдыңкы тойлордун бири болот деген үмүтүбүз, ишеничибиз бар. Жаңы дем, жаңы күч менен. Буюрса. Той бар, тойдон кийин дагы жакшы жаңылыктар бар буюрса. Нурсултан чыгардык биз тойдон кийин концерт бар, Кудай буюрса 10 сентябрда Кыргыз улуттук филармониясында биз тандаган жол аттуу чыгармачылык кечебиз элден бата алуу максатында дагы берген жатабыз. Ал жакта мен өзүм багатында айтыш болсо, мисалы үчүн экөөбүздүн айтышыбыз элдер көп күтүп көрүшөт. Экөөбүз дагы айтышабыз, ал жактан кыз жигит айтышы болот. Өзү оркестр менен ырдаган ырлар да болот. Кудай буюрса аны дагы элге жарыяладык. Кудай буюрса той бирок ага чейин. Ага чейин. кызуу жүрүп атабы? Кудай буюрса эми кыргызда жакшы сөз бар го, чарчасаң тойго чарча дейт. Чарчап атабыз, иштеп атабыз, дайынданып атабыз, каалоо угуп атабыз, алкыш угуп атабыз, жаман сөз угуп атабыз, аралаш баары. Бирок Кудайга шүгүр ушул күнгө жаман жакшы экөөсү катары жүргөн нерсе болот го. Бирок бизге жакшы каалоо тилек айтып, жакшы ой максаттарын билдирип аткан биздин санаалаштарга, жалпы кыргыз элине терең ыраазычылык билдирем. Жакшы күндөрдө жолугушалы. Досуңуздарга сиздерден каалоо тилек болсун, Ырыскелди досубуздун алдындагы жолу ачык болсун. Аяшыбыз буюрса чыгармачылыгына дем болсун. Жан дүйнөсү ооруса айыктыра турган эм болсун. Буюрса элдин колдоосуна арзып ар дайым бийиктиктерден көрүнө берсин. Мыкты. Колуңуз эле жетишпей калды окшойт, бул жерде. Ырыскелди досубуздун Утмандын айткандарына толук кошулам. Өзү мыкты тектүү жердин баласы, жалалап аттын таластан үйлөнүп аткан экен. Балдарына дагы кечеги өзү жалалап аттын жерден го Курманбек баатыр сыяктуу балдары мыкты болсун. Манас атабыз сыяктуу даңктуу эр баатырлардан болсун. Чыңгыз Айтматов сыяктуу, Алы Туткуч сыяктуу мыкты уулдардан жаралышына себепкер болгон инсандар болсун. Татыктуу уулдарды тарбияласын. Бактылуу болсун, негизгиси 100 жашашсын. Мыкты, сиздерге да ийгилик. Буюрса жакшы күн, кийинки жакшы жаңылык Нурсултан мырзанын үйлөнүү тоюнда болсун, бар болуңуздар. Иншалла. Кудай буюрса. Чоң рахмат. Оюн зооктор болуп, белектер да берилип жатты. Женский признак активности. Очень просто, сыймык нарынан 500 сом, бұл 500 сомға алар берем, гид бірінші, жүгіріп 1000 сом берсе. Тілек пойми, красавчик, так промолчи, я понял, значит. Келиним өзүм окшош экен дейт Ырчы мырзанын апасы. Тоюңуздар кут болсун, келин кут болсун. Рахмат. Силерге да рахмат. Ошончо убактыңарды бөлүп келип, бизден интервью алатканыңарга сыймыктанабыз биз. Келиниңиздер менен качан тааныштыңыздар? Буга чейин билчү элеңиздер, айтчу элем, мен ушул кыз менен сүйлөшүп атам деп. Ооба, айткан. Таанышканбыз биз ушу Ырыскелди биринчи жолу шоу кесип концертин бергенде ушу Бишкекте, филармонияда. Ошондо келип, келин менен жүзмө-жүз көрүшүп таанышып кеткенбиз. Ага чейин бирок сүйлөшкөн кызым бар, ушундай таластан деп айткан. Айтып жүргөн дайым эле, мен апа таластан үйлөнөм деп эле. Биринчи көргөндө кандай эмоциялар болду? Көрүп эле өзүм окшош экен деп неме кылдым. Жакшы сезимдер калды, ошо өзүмдүн эле тарбиямды алгандай эле кыз да экен деп жакшы сезимдер калды. Келиним жакшы экен, өзүбүзгө окшош, карапайым, андай эле чыкчең деп неметкендерден эмес экен. Ата келиңиз высокомерный эмес экен да. Ошондой экен, карапайым эле, өзгө тең эле. Ата келиңиз эми, келиниңиз сизден сурайт экен, кандай экен, анан канчанчы келиниңиздер? Бул келиним 3-чү келиним. Берки чоң келиндердей эле экен. Андан ашча жери, кем жери деле жок экен. Ошо баардыгы бирдей, баардыгы жакшы келиндерим.
да ошондой эле келин экен. Мен сүйүнүп турам ушундай келин менен кыз менен сүйлөшүп, бир жолу эле городская эмес экен. Айылды кылтай эле, жакынакай эле бизге мамиле кылды. Мен деле ошол Рыскелди биринчи концертин филармонияда бергенде, ошол жерде ошол кече концерт болгондо, ошол жерде таанышкансыздар дагы. встречный чыгып калдык да. Ошондо көрүшкөнбүз. Андан кийин жолугушуп, кудалар менен таанышып атканда, ошол жерде дагы бардык экинчи жолу. Анан эч кандай жакшы эле сыймыктанып, жакшы сүйүнүп, мына ушул биздин келинибиз экен, Рыскелдин сүйлөшкөн кызы ушул экен. Куда кааласа ушул кызды биз бүлө кылып алабыз деп, ошол жерде сыймыктанган бойдон Рыскелди көз кучакташкан бойдон кетип калганбыз күлүшүпчү. Антракт башталып, эл шаңды бийлеп, жагымдуу маанайда ырдап жатышты. Мінекей, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүнкү тойдогу репортажыбыз дагы соңуна келип жетти. Кийинки берүүлөрдөн, кийинки маектерден көрүшкөнчө жакшы алыңыздар.